Чочко эти дүйнөдө эң зыяндуу эт экенин билесизби? Саламатсыздарбы урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү? Сиздер Болотбек Айдаркулов каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз чочко этин жебегиле деген максатта жана адамга кандай зыянын тийгизерин айтып беребиз. Видеонун ылдыйындагы колду басып, каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басып коюңуздар. Биз баштадык. Чочко этин көп жеген адамдарга чочко эти рак оорусуна алып келет. Чочколор дайыма семирип кетет. Эмнеге мусулмандар чочко этин жешпейт деген суроого алар адатта Куран боюнча чочко этин жегенге арам дешет. Себеби Аллах Таала буга Куранда эскертүү берип, мусулмандарга тыюу салат. Мындай тыюунун бузулушу эмнеге алып келерин жана эмне үчүн дүйнөлүк диндер да чочко этине тыюу салганын түшүнүш үчүн ой жүгүртүңүз. Биринчи кезекте Куранда эмне үчүн мусулмандар чочконун этин жебес деген ыйык китепте кантип түшүндүргөнүнө көңүл бурушуңуз керек болот. Чочко жаныбары таза эмес деп дайыма эсептелинип келген. Илгертен ислам дини келгенге чейин эле бул жаныбар өзүнүн тезегин, заңын, калдыктарын жеген учурлары болсо да, бул жаныбарлар өзүнүн тукумун кырып салган учурлары да болгон. Алгачкы диний ырым-жырымдарда чочко деп эсептелген ритуалдык курмандыкка жараксыз жаныбар. Чочконун этин жегенге мүмкүн эместигинин дагы бир себеби ал адамдын этине окшош болот. Түзүлүшү боюнча да, биохимиялык жана анатомиялык бир катар көрсөткүчтөрү боюнча да окшош. Медицинада кокусунан эмес, бүтүн чочконун этин жегенге бир катар карама-каршы көрсөткүчтөр бар. Айрыкча чочколор менен адамдар бирдей ооруга чалдыгышат. Муну медицина далилдейт. Андыктан чочконун этин жегенде адам бул жаныбарлардан зыяндуу микроорганизмдер менен шартталган ооруларды жуктуруп алат. Сиздер билесиздерби? Чочко этин жеген адамдар буга чейин ичегисиндеги жыш толгон аскарида курттары менен интернетте белгилүү болгон. Жана чочконун этин кууруганда анын этинде жыш жайгашкан эң зыяндуу өтө жогору температурада өлбөгөн курттар бар. Адам чочконун этин оозуна салып чайнап жутканда, кайрадан чочконун этинде жайгашкан курттар адамдын ичинде тирилет. Мына ушул чочконун этинин аркасында көп адамдар каза болушат. Эми андан ары эмне болушун өзүңүз жакшы билесиз. Курттар термикалык дарылоо учурунда өлбөйт. Эмне үчүн чочконун этин жегенге тыюу салынат? Бул айтылып жаткан сөздөр мусулмандар үчүн гана эмес, башкалар үчүн да сабак болсун. Мусулмандар да чочконун этин жегенден көп пайда көрүшпөйт. Жаныбарды союп жатканда анын адам үчүн коркунучтуу ооруга чалдыкпаганына толук ишенич жок. Чочкону союп жатканда да адамга чочко тумоосу жугуп калышы мүмкүн. Анткени катаал статистикада чочколор көбүнчө коркунучтуу ооруларды алып жүрүүчүлөр катарындагы жаныбарлар болуп эсептелет. Баса туугандар, сиздер билесиздерби, кайсыл жаныбар эркеги ургаачысынан же ургаачысы эркегинен кызганбаган жаныбар экенин? Мына так ушул жаныбар чочко болуп эсептелет. Ал эч качан башка чочколордон ургаачысын кызганбайт. Биз сөзүбүздү улайлы. Чочко сасык тумоосунун эң акыркы эпидемиясынын үй жаныбарлары арасында жайылышы Россияда биринчи жолу тастыкталды. Жапония, Азия өлкөлөрү, АКШ, Канада, Мексикада вирус дайыма мутацияга учурагандыгы жана бул вирус адамдар үчүн гана эмес, чочко жеген башка жаныбарлар үчүн да коркунучтуу экендиги менен белгилүү. Чочконун этинин негизги коркунучу катары өсүүнү жугузушу мүмкүн. Илимпоздор анын курамындагы чоң көлөмдөгү өсүү гормонун аташат. Дал ушул гормон сезгенүү ткандардын шишиге, гипертрофия сыяктуу процесстердин өнүгүшүнүн негизги себеби болуп саналат. Семирүү акромегалия галийден тышкары, чочконун этин жеген тамеки чеккен адамдар үчүн бул оорулар залалдуу шишиктерди жана коркунучтарды жогорулатат. Жана организмге, органдардын жана
kanserogендердин көбөйүшүнөн улам рактын өнүгүшүнө себеп болот. Чочконун этин жеген адамга мунун баары коркунучтуу болот. Демек, бүгүн биз сиздерге бир аз болсо да маалымат таап, бул маалыматты сиздерге жеткирүүгө аракет кылдык. Эми жыйынтык чыгаралы. Чынында Аллах Таала тыюу салган чочконун эти адамдын организмине зыяны бар болуп чыкты. Мындан ары чочконун этин жеп жүргөн адамдар болсо, тезинен бул адатыңыздарды таштаңыздар. Андан көрө мал, кой, адал жаныбарлардын этин жеңиздер. Демек, ушул жерде да Куран Аллахтын бар экенин далилдейт. Шариатта уруксат берилген гана эттерди жеңиздер. Сиздерге видео пайдалуу болсо жана кызык болсо, каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басып, анан мага жакты белгисин басып коюңуздар. Видеону даярдаган мен Болотбек Айдаркулов болдум. Бизди ар дайым издеп көрүп туруңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Жана бул видеону поделиться кылып таратып коюңуздарды суранып калабыз.